Саламатсыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр жана угармандар. Сиздер болсо Салам радиосун угуп жатасыздар. Сиздер менен кайрадан Ак ниет подкасты. Аны мен бүгүн Аппаз Жаңышулуу алып барам. Барыңыздарды угууга жана тыңоого чакырабыз. 106.4 ЖШТГ Салам радиосу. Бүгүн биз өзгөчө жаштар тууралуу сүйлөшөбүз. Тагыраагы жаштардын жарандык катышуусу, Кадамжайдын өнүгүүсүнүн ачкычы темасынын алкагында сүйлөшөбүз. Атайын бул багытта биз студиябызга коноктогу чакырдык. Кадамжай жаштар кеңешинин төрагасы Арипов Атабек мырза бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы, Атабек мырза? Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Студиябызга кош келиптерсиз. Рахмат. Ардактуу армандар, биз болсо жаштардын жарандык катышуусу, Кадамжайдын өнүгүүсүнүн ачкычы темасынын алкагында кеп курабыз. Алгач Атабек мырза, өзүңүз жөнүндө жалпы көрөрмандарыбызга, угармандарыбызга кыскача тааныштырып өтсөңүз. Алгач саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, урматтуу алып баруучу. Негизи өзүм жөнүндө кыскача токтолуп кете турган болсом, мен 2022-жылдан бери ушул Баткен облусунун Кадамжай районунда жаштар кеңешинин төрагасы болуп эмгектенип келем. Негизи эле ошол Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин ошол 2030-жылга чейинки жаштар саясатын өнүктүрүү боюнча саясаттын алкагында ушу жаштарды ар тараптуу колдоо, аларга багыт берүү, аларды маданий, саясий, интеллектуалдык баардык тараптан ушул өнүктүрүүгө салым кошууда иштешип келе жатабыз. Кадамжай жаштар кеңеши жөнүндө дагы кыскача айтып берсеңиз, ишмердүүлүгү жөнүндө, бул кеңеш жөнүндө. Биздин кеңеш негизи ошол Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын имаратында жайгашкан. Биз ошол иш алып барып атканыбыздын негизги максаты жана мен жогоруда айтып кеткендей, жаштарды ар тараптуу колдоо. Биз жөн гана жанагы жергиликтүү деңгээлде эле кызматташпастан бүгүнкү күндө мына 2022-жылдан бери 2022, 23, 24-жылдан баштап биз эл аралык деңгээлде да кызматташууларды жолго койдук да. Буну эми астында мен айтып кетем толугураак кандай болду. Негизинен биз эл аралык жана жергиликтүү деңгээлде иш алып барабыз. Биз ушул жаштарды потенциалын көтөрүү, аларга мындай кошумча дух берүү деп коет. Мисалы мектепте окуп аткан жаштар мектеп менен эле чектелбестен кошумча бизге келгенде алар интеллектуалдык ар кандай ошол билимди өнүктүрүүгө болгон багыттарда мындай сабаттуулугун жогорулатса болот да. Бул бүгүнкү күндө жаштар үчүн аябай маанилүү. Себеби биздин мамлекет башчыбыз дагы ошо жаштар саясатын өнүктүрүүгө, жаштарды колдоого өзгөчө көңүл буруп атат да. Негизи ошол сөзүмө мисал катары, далил катары айтып кетейин. Бул ошол 2024-жылы Кыргызстанда бирдиктүү жаштар кыймылы түзүлүп, бүгүнкү күндө ошо жаштар кыймылы иш алып барып келатат да. Булардын негизги максаты ошол биздин райондогу, областтардагы баардык жаштардын башын бириктирүүгө мындайча айтканда аракеттенишип атат. Бул эми азыр этап менен жүрүп атат. Азыр Бишкекте, мына башка бир Ысык көлдө, Жалал Абад, Ош сыяктуу областтарда көбүрөөк ишмердүүлүгүн жүргүзүп атса, эми башка областтардагы жаштарды камтып, мына Кыялымда Кыргызстан деген сыяктуу форумдарды, президенттин катышуусунда форумдар өтүп атат да. Бул деген эмнени билдирет? Демек, жаштарга болгон көңүл бурдуруу, жаштарга болгон саясаттын күчөп атканы, мурдагыдай баягы көңүл сыртында калуу деген саясаттан алыс экенин түшүндүрөт да. Биз дагы ушул мамлекеттен жүргүзүп аткан жаштарга болгон саясатынын негизинде өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү жүргүзүп атабыз. Мамлекеттин бирден бир гана ошол жаштар менен иштешкен бул жаштар министрлиги бар да. Башка министрлик жок. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги. Мен муну баса белгилеп айткым келет да. Биз каякта болсок, ошо Кыргызстандын жарандары ушул министрликке, ушул министрликтин тапшырмасына, ушул министрликтин аткарып аткан ишине биз шайкеш иштешибиз керек. Алар менен эриш аркак бир программаларды жүргүзүшүбүз керек да. Мисалы Бишкекте, Борбордо жүрүп аткан программаларды биз жергиликтүү деңгээлде дагы аткарганга милдеттүүбүз да, мындайча айткандачы. Ошол. Темабыз негизи жаштарга ылайыкталгандыктан жарандык катышуунун жөнөкөйлөтүлгөн түшүндүрмөсүн
айтып берсеңиз. Жаштардын жарандык активдүүлүгү дегенде бул мен айтат элем, жаштардын ар бир жаш кайдыгер эмес мындай мүнөздө чоңоюшу керек да. Себеби бизде коомдо болуп аткан өзгөрүүлөр, коомдо болуп аткан иштер, мамлекетте жүрүп аткан саясат, деги эле ошо желектүү деңгээлде кандай өзгөрүүлөр болуп атса, бул жаштар муну байкап турушу керек. Анан ошого жараша өзүнүн баягы позициясын, пикирин билдириши керек да. Эми позиция пикирин билдирет дегенде бул туура мааниде ошону колдош керек. Жакшы жакка өзгөрүп атабы, демек ошол тарапка жүрүп, жаштар дагы коомдук өзүнүн саясий активдүүлүгүн мындай күчөтүш керек да, жарандык активдүүлүгүн күчөтүш керек. Себеби бул жаштар Кыргызстандын келечеги эмес, жаштар Кыргызстандын бүгүнү да. Бүгүнкү күн менен жашашыбыз керек. Бүгүнкү күн кандай болуп атат, саясат кандай жүрүп атат, мамлекет кандай өзүнүн баягы жаштарына көңүл буруп атат. Демек биз дагы ошого жараша мындай потенциалдуу, мындай перспективалуу бир кадамдарды жасашыбыз керек. Жаштар катары. Кадамжай жаштары коомдук турмушка канчалык активдүү катышат? Кадамжай жаштары коомдук турмушка кандай катышат? Эми мен өзүмдүн ишмердүүлүгүмдү жүргүзгөндөн баштап айта турган болсом, өзгөрүүлөр аябай жакшы. Себеби биз баягы башында айтып кетпедикпи? Биз ошо башында баштап атканда жаштардын саясий, маданий, экономикалык ар тараптан баягы өнүгүшүнө биз атайын пландарды иштеп чыкканбыз да. Бул пландар ошол Кыргыз Республикасынын жаштар саясатын өнүктүрүүнүн 2030 жылга чейинки концепциясынын негизинде алынган да. Баягы өзүнчө эле программалар эмес, бул баардыгы бирдиктүү программа. Жаштарды биз кантип өнүктүрүшүбүз керек, канткенде биз жаштардын көйгөйлөрүн чече алабыз, акырындык менен. Албетте биз башында башталганда бир аз баягы кыйынчылыктар болгон, эми бат эле өнүгүп кетүү кыйын да. Биз ошо тоскоолдуктарды жеңип өтүп, жаштар канчалык деңгээлде Кыргызстандын саясатында, деги эле Кыргызстанда жаштардын орду канчалык деңгээлде экенин жергиликтүү деңгээлде биз мындайча айтканда далилдей алдык да. Кантип далилдедиңер дегенде, биз ошол жергиликтүү бийлик менен бирге кызматташып атып ошону далилдедик да. Себеби биздин ошол аткарып аткан ишибизди жергиликтүү бийлик, мына мамлекеттик Кадамжай районунун мамлекеттик администрациясы, Аким Байек уулу болуп аткан баш болуп, 2024 жылы жаштарга бөлмө ачып берип, ошол жерди камсыздап, булардын баардыгы ошол ресурстар да, материалдык ресурстар. Себеби жанагы биздин өзүбүздүн билимдик, интеллектуалдык ресурсубуз болгону менен материалдык ресурстар же бир кайгы иштеш үчүн бир шарттар, мүмкүнчүлүктөр болбосо, бул жергиликтүү деңгээлде жаштарды өнүктүрүүгө, жаштарды колдоого деген мындай калп сөз болуп калышы мүмкүн да. Биз ошону баардыгын шайкеш алып кеттик. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө мына биздин материалдык базабыз чыңдалып, жаштар кеңеши бир топ алдыга жылып оозго алынып калды да. Деги эле бул Баткенде эле эмес, Бишкекте, Борбордо дагы айтылып, ошондой Кадамжайдын жаштары өзгөчө иш алып барат, башкача саясат жүргүзөсүңөр, өткөргөн иш чаралар башкача. Эми бунун баары эмнеден? Бунун баардыгы ошол бирдиктүү иш алып баргандан. Мамлекет башчылары менен, керек болсо жергиликтүү деңгээлде аким менен, айыл өкмөттөр менен, мэр менен, мисалы үчүнчү, ошо жергиликтүү деңгээлде кандай бир колдоолор болсо, алар дагы бизге көрсөтүп келди да. Ушунун натыйжасында деп билем мен, баягы бир эле адамдын же бир уч топтун арты менен деп айтуу туура эмесирээк болуп калат. Эң салам. Жаштардын үнүнө жергиликтүү бийликке жетиш үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Мүмкүнчүлүктөр дегенде, себеби мен бир нерсени айта кетейин. Мүмкүнчүлүктү сага колуңа бирөө бербейт экен. Аны сен өзүң барып издеп, таап, кармайт экенсиң. Мен ойлойм, биздин ошол жаштар кеңеши түзүлгөндө биз өзүбүз ошол мүмкүнчүлүктү кармай алдык. Биз өзүбүздүн мындай татыктуу программабыз, иш планыбыз менен барып, аларга кайрылып, биз ушунча жыл, 2 жылдын аралыгында мындай натыйжаларга жетебиз, 3 жылда мындай натыйжага жетебиз деген баягы программалар менен кирдик да. Аларга түшүндүрө алдык, өзүбүздүн эмне каалап атканыбызды аларга жеткире алдык. Ушунун негизинде мындай бир көп иш аракеттер ишке ашты деп айта алам да. Мына сырткары мен жана сөзүмдүн эмесинде айта кетейин, эл аралык уюмдар менен дагы биз тыгыз кызматташтык иш алып барып атабыз да. Мамлекет тарабынан атайын
гранттар бөлүнө баштады. Биз аны менен шайкеш ушу эл аралык деңгээлде мына азыр Бириккен Улуттар уюму ПРОнун тарабынан дагы каржылоолор болуп атат. Мындан сырткары Европа биримдиги, Евросоюз деп коет. Мына Юзго долбоору ишке ашырылып, жаштардын санариптик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү деген 3 жылдык долбоор ишке ашып, мына 26-жыл аягына чыгайын деп атат да. Мен ушул тууралуу дагы токтоло кетейин. Бул ошол Кадамжай районунда 3 айыл өкмөт, Масалиев, Бирлик, Молдонияз айыл өкмөттөрү болсо, Баткен районунда Кыштут, Самаркандтик, Сай айыл өкмөттөрү тандалып алынган да. Булар менен дагы биз иш алып баратабыз. Эл аралык деңгээлде долбоорлор келип, биз ошо жаштар менен жолугушууларды, семинар тренингтерди, баягындай квиз, интеллектуалдык оюндарды өткөрүп, буларга жана приздер ыйгарылып, мына алыскы аймактардагы жаштарга да көңүл бурулуп атат да. Биз ошо Кадамжай жаштар кеңеши бир эле жерде баягы чектелип калбай, чектелбестен эл аралык деңгээлде дагы жанагы саясатты жүргүзүп, жергиликтүү деңгээлде дагы алыскы аймактардагы жаштарга дагы көңүл буруп, мындайча айтканда бул Баткен биздики. Бул баягы Кадамжай эле эмес, баардык чөлкөмдөгү ошол өзүбүздүн баягы жаштар саясатын жүргүзүшүбүз керек деген программа менен иштеп атабыз. жаштар менен иштешүү. Жаштар менен иштешүү. Бул жаштар дегенде албетте чектөө жок да. Жакшы. Жаштар кеңешинин негизги ролу эмнеде? Жаштар кеңешинин негизги ролу бул аябай чоң деп ойлойм. Ошол жергиликтүү деңгээлде экономиканы көтөрүүдө, жаштардын маданий, руханий, интеллектуалдык, адеп акылактык жактан өнүгүүсүндө, жана жаштардын бош убактарын туура пайдаланууда бул аябай чоң роль ойнойт да. Себеби ар бир нерсе бекерчиликтен келип чыгат да. Бош убакыттын көптүгүнөн келип чыгат. Биз болушунча мына ушул жаштарды бош койбогонго, аларды кайсыдыр бир программалар менен алектенгенге, долбоорлорду үстүндө иштегенге, грант жазууга, ушуларды үйрөтүп, өзүбүздүк командаларды өстүрүп атабыз азырчы. Бир гана баягы мисалы ошол жерде төрага болсо, төрага эле бар жокко бара бериш керек эмес. Жаштар дагы барыш керек. Командный дух менен биз мына Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан волонтерлорду деле мындай шыктандырып да, аларга да дем күч берип, эгер силер жакшы иштей турган болсоңор, ушундай натыйжага жетесиңер. Эгер ушул тепкич менен кете турган болсоңор, биз жакшы ийгиликтерди багындырабыз деген баягы өзүбүзгө мындай бир жакшы максаттарды койгонбуз да. Эмне үчүн кээ бир жаштар коомдук иштерге катышпай коюшат? Мунун себеби эмнеде болушу мүмкүн? Эми кандай десем, көбүнчөсү жанагы биздин жаштардын материалдык кызыкчылыгында да. Көп жерге барсаң канча зарплата берилет экен? Ооба, биринчи эле суралса, канча айлык берилет экен? Жок, биринчи барганда сен эмне бере аласың? Ошол мекемеге, ошол жергиликтүү деңгээлде бийлигиңе, айыл өкмөтүңө да, мисалы үчүн эми мамлекеттик муниципалдык кызматтарда айлык берилет сөзсүз. Бирок жана баштап барганда адамдын тажрыйбасы да, тажрыйбадан келип чыгат баардык нерсе. Эгер сенин тажрыйбаң болсо, эгер сенин жана потенциалың болсо, албетте бул сени мындай каржысыз же мындай материалдык колдоосуз калбайсың. Көп жаштардын жанагы азыр миграцияга болгон кызыгуусу да, көп акча табуу деген мындай түшүнүктөр бизге мындай калыптанып калдыбы деп ойлойм да. Чет өлкөгө барсам эле, Россияга барсам же дагы башка жерге барсам көп акча табам, болуп кетем деп ойлошот да. Бирок бул жакта дагы IT боюнча билимдерди алышып, Кыргызстанда дагы азыр мына мамлекет башчы дагы мына санариптик өлкөгө айлантырам деп аткан программаны жүргүзүп атпайбы, ушул саясатты жүргүзүп атат. Албетте ушул IT тармагын үйрөнүп, же болбосо жанагы инновациялык билимдерди алып, бул жактардан акча тапса болот. Биз сыяктуу эле иштесе болот. Бирок буга кичине баягындай сабыр керек, мындай ошол убакыт керек, берилгендик керек да, өзүнүн ошо жумушуначы. Мисалы үчүн ошо кезинде биз дагы каражатсыз иштеген күндөр болгон, баягы акчабыз бар кез болгон, жок кез болгон. Бирок ошого карабастан биз мына жаштар саясатын жүргүзүп, бүгүнкү күндө мыкты натыйжаларга жетишип атабыз. Мен ойлойм, албетте эми бул жаштардын өзүнүн чечими. Бирок көбүнчө мен жаштарга дайыма эле үгүттөйт элем, билим алгыла. Билим бул
сени ар жерде жетелейт да. Эч качан сен көчөдө калбайсың, талаада калбайсың. Сен айылдасыңбы, шаардасыңбы, борбордосуңбу, чет өлкөдөсүңбү, негизги билимиң болуш керек. Тилди билишиң керек. Англис тили, мына мисалы үчүн орус тили, бардык тилди билгиле. Тил билүү бул жаман эмес. Болгону ошол өзүңөрдү эне тилиңерди чанбагыла, эне тилиңерден кечпегиле. Болгону ошол. Башка тилди биле бергиле. Бул башка тилди билүү дегени кыргыз тилди унутуп салуу деген эмес да. Ошого мен үгүттөйт элем жаштардычы. Жакшы. Жарандык активдүүлүктү жогорулатуу үчүн эмне кылыш керек? Кандай кадамдарга барыш керек? Жарандык активдүүлүктү күчөтүү үчүн мен ойлойм, жанагындай бирдиктүү саясат жүргүзүш керек. Мамлекет дагы буга кызыктар болуш керек баштап. Жергиликтүү бийлик дагы кызыктар болуш керек. Себеби жанагы жалгыз ат чаңгы чыкса да даңкы чыкпайт дейт го. Жана биз өзүбүз жанагы кадамды арыштай берген менен аны колдогон бийлик болуш керек, же колдогон адамдар болуш керек, же бир жана коомчулук болуш керек да. Ошол саясатты колдогончу. Мен ойлойм ошондо бир өнүгүү болот, алдыга жылуу болот да. Баягы эми азыр көрүп атпайбызбы, мисалы үчүн мамлекеттик саясатта дагы команда кандай иштеп атат. Командадан көп нерсе байланыштуу да. Ошон үчүн команда болгону менен жана колдоолор дагы ар тараптуу колдоолор болуш керек. Ошол материалдык колдоолор, моралдык колдоолор, психологиялык колдоолор, эми көп да колдоочу. Баардык тараптан колдоолор керек. Жана адамга жакшы сөз эле жетиштүү да. Силер мыктысыңар, силердин колуңардан келет, жасай аласыңар, биз силерге ишенебиз, артыңарда турабыз деген мындай жакшы ниетте айтылган колдоо сөздөр бул жаштарга дем гана күч берет. Баягы жаштардын шагын сындырбаш керек. Жаштар кайсы бир кайрылуу менен же кайсы бир кат менен келатса, ошону жергиликтүү деңгээлде бийлик кабыл алса, бул аябай жакшы көрүнүш. Мен айтат элем, мына бул баягы пактакорлук эмес же башка бир эмес. Кадам жайда мына мамлекеттик администрацияда Болот Камбайек уулу баш болуп, анын командасы төш болуп, ушу жаштарды колдоп атат да. Ошол колдоонун негизинде мындай бир саясат жүргөн үчүн биз ар тараптуу мына арышыбызды кең алып атабыз да. Бул ачык эле сөз. Буну баары билет. Эгер ошол саясатка бут тосуулар болуп, эмне кыласыңар жаштар биздин бутубуз астында урулушпогула дейт турган мындай саясат жүрө турган болсо, анда биз дагы баягындай бир четте калып калмакпыз. Көңүл борборунанчы. Жок, жаштар силер биз менен бирге жүрүшүңөр керек. Жаштар силер биз менен жаныбызда жүрүшүңөр керек деген саясат жүрүп атат азырчы. Биз мына аким өзү дагы жаш, мисалы үчүн, ал жаштарды түшүнөт, өзү дагы ушул эме менен кетип атат да, саясат менен. Демек, бул биздин бир жагынан багыбыз, бир жагынан ийгилигибиз десек дагы болот да. Мындай бир жаштар саясатын алдыга жүргүзүп алгангачы. Келечекте бул кандай болот мен айта албайм. Бирок азыркы күндө айта турган болсок, бул бир аябай жакшы тепкичте, аябай жакшы бир көрүнүштө кетип аткан саясат. Жаштар саясаты. Эң жакшы. Кадам жайда жаштар демилгеси көбүнчө кайсы багытта пайда болот? Биз демилгени кайдан аласыз деген суроо болуп атат, ошондо кандай болуп атат? Кадамдай мындай жаштар демилгеси көбүнчө кайсы багытта пайда болот да? Багытта дегенде бизде негизи план бар. Бир жылдык план кабылданат. Мисалы үчүн 2025 жылдан 2026 жылга чейинки пландар кабылданат. Ошо пландын негизинде көбүнчө иш алып барабыз. Анан пландан сырткары иш алып барабыз. Себеби бизде жана Маданият маалымат жаштар саясаты министрлиги бар. Анан жанагы эл аралык уюмдар бар. Алар менен дагы биз 3 тараптуу мындайча айтканда иш алып барабыз да. Бийлик, эл аралык уюмдар, жергиликтүү деңгээлдеги план, үчөө бири-бирине шайкеш келет дагы. Биз ошо бир жылдын ичинде аткара турган жумуштарыбызды мындайча айтканда аткарабыз да. Анан жаштарды өзүнөн да демилге келип чыгат. Анан мындай көбүнчө бейформал жолугушуулар бизде болот. Жаштар мененчи кандай кылсак болот, жаштар үчүн эмне кызыктуу кылсак болот. Мисалы үчүн быйылга айта турган болсок, мына өткөн 24-жылы биз жылдын мыктыларын аныктадык да, кадам жайдачы. Район боюнча аныктадык. Жыл мыктылары мамлекеттин саясий, социалдык, экономикалык жана ар тараптуу өргүсүнө болгон салым кошууда жаштардын
баягы мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер баардыгы кошулуп ошол аныктаган болсок, бул жыл болсо биз өзүбүздүн ошол саясаттын негизинде мына 10 ноябрда маданият маалымат жаштар саясаты министрлиги кыямдагы Кыргызстан форумун өткөрдү. ооба Ал туш белгилерди ыйгарды жаштарга. Биз келдик дагы мына 8 декабрда биз ошол эле иш-чараны мисалы үчүн Кадамжайда өткөрдүк. Бул деген жанагы саясатты жүргүзүп атабыз биз дагычы. Аларды баягы эмесин программасын ишке ашырып атабыз. Жаштарга төш белги ыйгардык. Жергиликтүү деңгээлде унутулуп калган жаштар, мына эмгек сиңирип Кадамжайда мына канча окуялар болду Баткен облусундачы. Ошол жерде туруп берген жаштар, колдоп аткан жаштарды болушунча биз аныктап, аларга төш белгилерди ыйгардык да. Мына ушундай баягындай өзгөчө бир программаларды биз, долбоорлорду, идеяларды команда менен биргеликте иштеп чыгабыз да. Бул мына төш белги ыйгаруу биздин уже жылдык салт санаага айланды. Бул башка төрагалар алмашса дагы, жаштар кеңешинин төрагасы алмашса дагы бул программага кирди. Бул жылда болчу салт санаага айланып калды. Эң жакшы. Негизи эле кайсы эле иште болбосун, адамда кайсы бир сыпаттар өзгөчө керек болот. Ошолордун арасында лидерлик сапатты өнүктүрүүнүн жаштар үчүн кандай артыкчылыктары, пайдалары бар? Лидерлик сапатты өнүктүрүүдө кандай пайдалары бар дегенде, лидер бул жаралат дагы, калпта мындай өзүнчө бир пайда дагы болот, төрөлөт дагы да. Табияттан берилет, анан өз алдынча өнүктүрүлөт. Өз алдынча дагы мындай навыктар менен дагы өнүктүрүлөт да. Эми пайдасы боюнча айта турган болсок, албетте жогору. Мисалы үчүн биз деле ошол жаштар кеңешинде 10-11 класстан келип бизге катышып жүргөн жаштар, мисалы үчүн Бишкекке окууга барат, Ошко окууга барат да. Анан бат эле ийгиликке жете башташат да. Мындай бир башка тепкичтерге көтөрүлө башташат. Ал жаштар мындай биз жаштарды жөн гана жанагы билим берип эле силер кечке окушуңар керек эле, анан кыйын болушуңар керек деген эмес. Силер мындай зирек болушуңар керек. Жаштар мындай жандуу болгула. Бир жерге барганда бир нерсеге умтулгула, ошол нерсеге аракет жасагыла. Байкап тургула. Кайсы жерде кайсы иш болуп атат, кайсы жерде кандай конкурс болуп атат. Мен ушул эл аралык деңгээлде мына биздин азыр мына Германияга чейинки барып билим алганга жаштарыбыз кетип атат да. Биздин жаштар кеңешине жүрүп элечи, биздин командада жүргөн эле балдар. Жана башына келгенде сүйлөй албаган, карасаң эле мотурайып турган жаштарыбыз азыр быдылдайт. Оозунан сөз түшпөйт. Оозунан сөз түшпөйт дегенде жана бекер сөздөр эмес. Акылдуу, мындай билимдүү, перспективалуу жаштар да Бишкекте. Кенен ойлонгон жаштар. Мен Германияга барып дейт, кошумча билим алып келем дейт, конкурстан өттүм дейт. Бунун баары эмнеден? Жергиликтүү деңгээлде биз ал жаштарды көтөрүп атабыз. Силердин жанагы духуңар, мотивацияңар эми болбосун. Жаштар силердин колуңардан келет. Давайте мындай кылгыла, андай кылгыла. Муну мындай кылсаң, муну жерге барсаң жакшы болот, муну жерге барсаң пайда болот сага. Деген мындай түшүнүктөрдү берип, алар менен кичине болсо дагы баягы маектешип, сүйлөшүп, эми баягы буйрук берип эле кечке эле жумуш жүргүзө берген бул башкача саясат. Жаштар менен иштешүү бул өзүнчө башкача рахат, өзүнчө бир баягы туюм да. Ошол нерсени биз баягы түшүнүп, мындай жаштар менен саясат алып барып атабыз да. Эң сонун. Коомдук иштерге катышкан жаштар кандай өзгөрүүлөрдү байкашат? Маселен, сиздердин эле кеңеште волонтер болуп келгендер, же болбосо ал жердеги окуучуларыңыз деп коелубу, же командаңыз деп коелубу, ошол коомдук иштерге катышканда аларда кандай мындай өзгөрүүлөр, алар кандай өзгөрүүлөрдү байкашат? Албетте өзгөрүүлөр болот. Ал өзгөрүүнү биз мисалы мен төрага катары ошол байкайм. Себеби бул мен үчүн аябай маанилүү. Себеби мен алып барып аткан ошол жаштар саясатында кандай өзгөрүү болуп атат, жаштар кантип өсүп атат, жаштар кайсыл жакка баратат. Мен байкап турушум керек, анализ жүрүшүм керек. Эми сөзсүз мен баардык Кадамжайдын жаштарын алып алып, аларды мен багыттап атам дегенден алысмын. Болгону кайсы бир деңгээлде, кайсы бир пайызда дейли, 10% дейли, 15% дейли жаштар менен бирге аларды өнүгүүсүнө мындайча айтканда биз салымды кошконго аракет жасап атабыз.
алар келгенде мен жана башында айткандай сүйлөй албайт, уялчак болушат. Эми жанагы бул ар кандай факторлордон көз каранды. Мен айтпайм ал факторлорду. Ошол факторлордон улам баягы жаштар кысылып калышат. Могул жерге көдөңгө келген сөздү айта албай эле, уялышып эле, тартынып эле бирдемкелер боло берет да. Анан мен жаштарга айтам: неге уяласыңар, неге тартынасыңар? Биз баарыбыз бирдейбиз. Бул жерде сен чоңсуң, сен кичинекейсиң деген түшүнүк жок. Оюңарга келип атабы, сүйлөгүлө. Сага жакпай атабы, сүйлө. Мага жакпай атат, же мага жагып атат. Муну программаны кылсак болот, мындай кылсак болот деген мындай ойлорду, пикирлер менен ортоктошуп болобуз да. Анан жана эл аралык деңгээлде деп атпайм, мына Турцияга чейин биз чыгып келдик. Акыркы жолу мына 25-жылдын эсебинен Трабзон шаарына чейин барып келдик. Эми Өзбекстан, Тажикстанды айтпай эле коеюн. Бул жакынкы кошуналар менен дайым эле биз кызматташып келатабыз. Саясат боюнча, жаштар саясаты боюнча эл аралык деңгээлде. Ошол Өзбекстанга чыкканда эле, Тажикстанга чыкканда эле жаштар бат өзгөрөт да. Бат эле өзгөрүшөт. Себеби ал жердеги өнүгүүнү, ал жердеги жаштардын жүрүм турумдары, инфраструктурасы, мисалы үчүн айлана чөйрөсү баардыгы таасир кылат да. Жаштар ошол келгенден кийин башкача өздөрүн тута башташат. Мурда көбүрөөк сүйлөп аткан болсо, мына керексиз, мындай бытовый эмелер көп болуп аткан болсо, бизге келген ошол барып кандайбыр катышып келгенден кийин өзгөчөлөнүп, өздөрүнүн мындай оор басырыктуу кармашып, мен мындай болушум керек экен, андай жүрүшүм керек экен деп чач даже мына сырткы келбетинен бери өзгөрө башташат да. Классический кийине башташат. Мындай кадимки жашоодон башкача жашоого өткөнү биз байкайбыз да. Бул аябай жакшы. Жаштардын мына физиологиялык сырткы көрүнүшүнөн баштап баягы жүрүм турумуна чейин, сүйлөгөн сөзүнө чейин баарын биз ошол мындай өзгөрткөнгө аракет жасайбыз да. Балдар менен тыгыз, ошол жаштар менен тыгыз иш алып барабыз. Эми негизи 14 жаштан 35 жашка чейин биздин ошол жаштар түзөт да, негизи Кыргызстанда. Акыркы суроолордон болсун, жергиликтүү деңгээлде жаштардын сунуштарын эске алуу кандай жолдор менен болушу керек? Жергиликтүү деңгээлде жаштар коомдук угууларга активдүү катышышы керек. Сөзсүз. Жаштар ошол баягы жергиликтүү деңгээлде болуп аткан окуяларга активдүү болуш керек. Кайдыгер болбош керек. Шайлоолорго көбүрөөк активдүү катышышы керек жаштар. Бул дагы баягы биздин конституцияда белгиленген жарандык баягы милletибиз дагы, укугубуз дагы. Ошон үчүн баягы ар бир өзгөрүүлөргө, ар бир болуп аткан окуяларга жаштар сареп салып, көңүл буруп, мындайча айтканда, ошого жараша реакция кылыш керек. Ошондо гана бир өзгөрүү болот, өнүгүү болот. Мындайча айтканда, Кыргызстандын эртеңки күнүнө, эртеңки келечегине жараган жаштар болуп алабыз деп айта алам да. Чоң рахмат. Өзгөчө маек болду. Акыркы суроо дейин дедим, бирок дагы бир суроо арасынан пайда болуп калды. Жалпы эле жаштарга өзүңүздүн кандай кеңештериңизди бересиз? Ушул суроону берейин. Жаштарга мен дайым эле айтып келем. Силер айылда, шаарда, борбордо же дагы бир башка жерде, кайсыл жерде болбогула, Кыргызстанда жаранысыңар. Бизге баардык мүмкүнчүлүктөр бирдей берилген. Мисалы мен өзүм деле айылданмын. Эч кандай бир шаардан же борбордон эле түшө калган жокмун. Мисалы үчүн баягы жеке өнүгүүдө дагы тааныш билишчилик болгон жок, башка болгон жок. Баарына баягы эң негизгиси Кудайдын колдоосу, анан өзүбүздүн баягы бир аз болсо дагы чымыныбыз деп коет, аракетибиз, анан жергиликтүү деңгээлдеги колдоолор менен ушундай даражага жетип атабыз деп айтам да. Ийгиликке жетүүдө бул адамдын өзүнөн гана көз каранды, өзүнөн гана байланыштуу. Эч ким сага ийгиликти кармап бербейт, алып келип бербейт же сатып алып бере албайт да. Ошон үчүн айылдасыңбы, шаардасыңбы, жөнөкөй мектепте окугансыңбы, кыйын мектепте окугансыңбы, ал айырмасы жок. Болгону умтулуу, аракет жана аракет. Ошонун арты менен гана кыйынчылыктар болот. Аларга сунбаш керек. Ордуңдан туруп, шымыңды, тизеңди кагып, кайра жолуңду улантсаң, мен ойлойм, мындай жакшы бир натыйжаларга, ийгиликтерге жетиши мүмкүн. Жаштарга мен жалаң жакшылыктарды каалайм. Мен ушул жаштар саясатында ишмердүүлүгүмдү жүргүзүп атканыма, эл аралык деңгээлде
уюмдар менен кызматташып атканыма, мен ошол жаштарга өмүрүмдү арнаганыма мен эч качан өкүнбөйм. Мен бул жаштар саясатын кандай бир деңгээлде өнүктүрүүгө, жүргүзүүгө, алдыга тартууга бир аз болсо да салым кошкон болсом, бул мен үчүн чоң ийгилик. Рахмат. Чоң рахмат келип бергениңизге. Аябай жакшы маек болду. Ардактуу угармандар жана көрөрмандар, сиздер Салам радиосун уктуңуздар. Бүгүн биз Ак ниет подкастынын алкагында жаштардын жарандык катышуусу кадам жайдын өнүгүүсүнүн ачкычы темасында маек курдук. Бүгүн студиябызга атайын Кадамжай жаштар кеңешинин төрагасы десек болот, Арипов Атабек мырза бүгүн биздин студиябызда конокто болду. Жалпыңыздар менен коштошобуз. Ак ниет подкастынын кийинки эфирлерине чейин аман туруңуздар. Рахмат.